Салам, салют достор, кандайсыздар? Сиздер менен чогуу мен болсо дагы бир сонун подкастты баштап отурам. Атым Аку. Бүгүн сүйүү барбы деген ушундай бир философиялык терең суроону кабыргасынан койгум келди. Сүйүү барбы? Негизи кызык, ушинтип сүйүү барбы десеңчи, сүйүүдөн оозу күйгөндөр айтат: "Жок, сүйүү жок. Сүйүү болсо мындай болбойт беле? Сүйүү жок" дейт. Сүйүп көргөн адам албетте сүйүү бар. Апей, сүйүү жок болгондо мен бактылуу болбойт элем дегендер бар да. А сизчи, ардактуу угарман, сүйүү бар экенине ишенесизби же жок, сүйүү жок дегендерденсизби? Ылдый жакка өзүңүздүн оюңузду жазыңыз. Эмне себептен сүйүү бар дейсиз же эмне себептен сүйүү жок дейсиз? Сүйүп көрдүңүз беле? Кызык ошол сүйүү темасы негизи баардык жанды, баардык жүрөктү луккулдатып, жулкулдатып ушундай бир толкундатат го. Сүйүү. Чындыгындачы достор, сүйүү жок дегендик бул күндү жок деген менен барабар деп айтышат экен белгилүү психологдор. Анда келиңиз бул жөнүндө сүйүү деген эмне? Сүйүүнүн жетилгени кандай болот? Чийкиси дагы болобу? Келиңиз бул жөнүндө сөз кылалы. Эгерде психологияга кызыккан угармандарыбыз бар болсо, анда психологияда сүйүү эмне? Бул адамга психологиялык жактан керектеле турган сезим, сүйүү. Баарыбыз билебиз, эгерде адамдын 4 сферасы бар го. Эгер ошол 4 сферанын бири эле канааттандырылбаса, адам 100% бактылуу боло албайт же ордунда жашоосун таба элек. Бул 4төн тең эстей аламбы, эстей албаймбы? Бул ошол биринчи, ошол бири сүйүү жана нике маанилүү ролду ойнойт, байкадыңызбы? Бул адамдын жашоосунда коомдогу орду, канчалык деңгээлде коомдуу орду бар. Адам канчалык деңгээлде билимге умтулган жана адамдын жаратуучу менен болгон мамилеси кандай? Ушул сфералардын 4төө тең канагаттанганда адам бактылуу болот. Демек, психологияда сүйүү бул адамга психологиялык жактан керектеле турган сезим. Мисалы, бала төрөлгөндө сүт эмет. Аны бирөө колго алышын каалайт, апасы аны сүйүп карайт. Демек, төрөлгөндө эле адамдар бул эмоциялык муктаждык менен төрөлөт. Сүйүү адамды өстүрө турган сезим. Кээде мындайлар бар го: "Ой, 40ка чыктым, сүйүп көргөн эмесмин" дегендерчи. Бир адам жок десе эле бүтүндөй адамзат үчүн сүйүү жок болуп калбайт да, чынбы? Сүйүүнү жок дегендик бул күндү жок деп айтканга барабар. Андай адамдар бирөөнү катуу сүйүп көңүлү калып калган, психологиялык травмадан чыгыш үчүн сүйүү жок, ал жөн эле мындай болчу экен деп өздөрүн ишендиргенге аракет кылат. Же кичине кезинде ата-энесинен сүйүүнү таптакыр албай калган. Алардын дагы өз чындыгы бар. Адам бирөөдөн албаса, сүйүүнү көрбөсө, аны кантип бар деп айтат, чынбы? Атасы, апасы баланын эң жакын адамы. Эгер ошолор сүйө албаса, башка бирөө мени кантип сүймөк эле деген дүйнөгө ишенбөө менен анан сүйүү жок деп туруп натыйжа чыгарышат, жыйынтык чыгарышат. Күйөө аял ортосундагы сүйүү балага өтүп кетет деп айтышат го көбүнчөчү. Келиңиз ошол жөнүндө карап көрөлү. Сүйүү бул күчтүү сезим. Денең, жүрөгүң калтырап укмуш болосуң, Мындай чоң толкундоону дене көпкө көтөрө албайт. Үйлөнгөндөн кийин сүйүктүң жаныңда көнүмүш адатка айланат. Баягыдай жалындаган сезим өзүнөн өзү басаңдайт, көнүмүш боло баштайт. Мында сүйүүнүн бензини бирин-бири жакшылап билүүгө чейин созулат. Экинчи этапта балалуу болот. Балалуу болгондо экөө тең бактылуулук сезимине бөлөнөт. Бул этап 3 жылга чейин созулат. Эмнеге 3 жыл? Анткени экөө тең акыл менен эмес, тукумду коргоо деген биологиялык инстинкт менен бала чоңойгуча бири-бирин сүйгөнгө мажбур. 3 жылда ысыгы тарай баштайт. Эмнеге? Анткени бул сүйүүнүн бензини бала болчу да. Андан кийин эле карама каршылыктар келип чыгат, уруш талаш чыгышы мүмкүн. Бул этаптан өтүп кеткенден кийин жубайлар ортосунда достук сүйүү келип чыгат. Бири-биринин жаман жакшысын кабыл алган учурда. Толук кабыл алуудан кийин ортого баланы койбогон чыныгы сүйүү башталат. Чыныгы сүйүү аялын же күйөөсүн эч кимге салыштырбай болгондой кабыл алганда гана пайда болот. Кабыл алганда гана. Эгоизм менен сүйүүнүн чеги кайда деп ойлойсуң, өзүңдү сүй дешет эмеспи? Мисалы эки жаш кыз жигит таанышты. Мамиле кургулары келди. Экөө тең өзүн сүйүп, өз кызыкчылыгы менен жүрө берсе, жашоо болбойт. Мен эле мен дей берсе болбойт, Мындай адамдар акыры жалгыз калат. Бирок баягы мойнуна дөңгөлөк байлап алып салбаса эле, сабаса дагы жашай берген аял сыяктуу баарына макул болбош керек да. Андайды садомазохисттик сүйүү деп коет. Өзүн сүйүү, өзүн баалоо жана
жандагынын баалуулуктарын ойдон эстен чыгарбоо. Сүйүү менен эгоизмдин ортосунда чек ушул жерде. Караңызчы. Өзүңдү сүйөсүң, өзүңдү баалайсың, бирок жаныңдагы адамдын баалуулуктарын дагы эстен чыгарбайсың. Оорулуу сүйүүлөр бар деп коет го, урушат, таарынышат, кол тийгизет, бирок бири-бирисиз жашай албайт депчи. Бул эмне болгон сүйүү? Жогоруда айткандай эле садомазохисттик сүйүү. Аялы таяк жегенден ырахат алат, күйөөсү таарынып алып аркасынан чуркагандан ырахат алат. Айтур, экөөтөң бул эмоциясыз жашай албайт. Булардын бала кездеги психологиялык травмасы бар. Кээде жашы өткөнгө чейин эле итмышык болуп жүрө бергендер бар да. Бул өзүн кыйноо, чийки сүйүү. Мындай түгүлөр чоңоюшу керек. Адамдын жакшы эмес акылы, аң сезими, баалуулуктары, дүйнө таанымы өсүшү керек. Мунун каршысында бышкан сүйүү болот. Бышкан сүйүүнүн белгиси бул коркпойсуң. Сүйүктүңдү кое бергенден, жалгыз калгандан коркпайсың. Ооба, мен сени сүйөм, керексиң. Сен менен жашагың келет. Бирок сен кетип калсаң, асынып албайм, жардам кылбайм деп өзүн чечип алса, бул аң сезимдүү адамдын бышкан сүйүүсү деп айтылат. Өзүңүздүн сүйүүңүз жөнүндө ойлонуп жатасызбы? Меники кандай болду экен деп, ардактуу угарман. Кээде эркек аялынан башка дагы бирөөнү таап алат го. Кимди сүйүү, кимисин сүйөсүң десе, экөөсүн тең дейт да. Бир жүрөккө эки сүйүү батабы деген суроо бар. Эмнеге эркектер эле деп жатабыз, Мындай учурда аялдар дагы бар. Бул адамдык маселе. Кээде аялдар дагы таап алат, кээде эркектер, бул сүйүү эмес, психологиялык тилде көз карандылык. Адамдар баңги затка, аракка көз каранды болуп калат го. Анан сексуалдык же эмоционалдык көз карандылык да болуп калат. Жубайынан ошол эмоцияны же сексти таппай калат дагы, анан издеп кетет. Адамдар кээде акылы менен, кээде жүрөгү менен, кээде дене кумары менен сүйөт. Бул үчөөнөн да башка. Жан менен сүйгөн сүйүү бар. Бул адамга чанда келет. Бирок адам бул сүйүүнү тапса болот. Бул рухий байлыгы күчтүү адамдарга келет. Ал сүйүү менен сүйгөндөрдүкү бул дүйнөгө келгиче эле чечилип калган, тиги дүйнөдө да чогуу боло турган ыйык сезим деп дагы айтышат экен. Эмнегедир аялдарга сүйүү ар дайым жетишпегендей сезилет го. Аялдарга укук берилгенби, биринчи сүйгөнгө депчи, анан албетте берилген. Мисалы, кыргыздарда алар кимди сүйөт, кимге баш кошот, атасы же уруусу же коом чечип койчу го мурунчу. Көрсө биздин да сүйүүгө укугубуз бар турбайбы деген ой менен эле анан машакаттанып жатып калышат да. Азыр мүмкүнчүлүк бар, бирок дүйнөдөн рахат алып жашаганга, сүйүп жашаганга аялдар да аракет кылышы керек. Бала кезинде ата энеден сүйүү албаган адамдар өксүгүн кантип толтурат? Эч нерсе менен эч ким толбойт. Эсиңерде болсо, акчаны бекер коротуп психологко, тренингке бара бергенден пайда чыкпайт. Миллион акча коротсо дагы балага ата эне бере албаган нерсени эч ким бере албайт. Акчаң, бийлигиң, байлыгың сүйүүң менен да толбойт. Атасынан албай калган сүйүүнү эркектерден издеп, энесинен албай калган сүйүүнү аялдардан издеп жүргөндөр көп. Мен деген психолог, коучтар да толтура албайт. Чатак ушул жерден башталат. Бирок бир эле Кудайга кайрылса, ошол бөксөнү толтуруп, кээде ашырып дагы берип коет дешет психологдор. Караңызчы достор, кандай гана сонун айтылган сөздөр, Ошондуктан мен эч нерсе кыла албай калдым, менин колуман келбейт эмес, аракет кылалы, берекет болсун. Колдон келишинче өзүбүздүн жашообузда чоң бийликтерди, сүйүүнү, чоң сүйүүнү, жалгыз алгач келгенби же азыр келгенби сүйүүнү кармап, жашообузда бактылуу күндөрдү өткөргөнгө аракет кыла берели. Достор, сүйүү бар. Эгерде сүйүү жок болгондо бул дүйнө эбак жок болуп кетмек. Ошондуктан сүйүү бар деп издеңиз, эгерде аны таба элек болсоңуз. Саатыбыздын соңунда мен баардыгыңыздарды Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырам. Эгерде бала чактан травма калып калса, албетте аны менен иштешиш керек. Кээде бизде ушул себеп бар, бирок анын финализми каякта экенин таппайбыз. Ошол себепти таап, финализмин аныктап, бул үчүн психолог, коучтар албетте керек. Андан тышкары, ошону менен катар эле достор, жаратуучу берген чоң сезимдер бар, аны эч ким бере албайт. Ошондуктан жаратуучу менен ар бирибиздин мамилебиз болсо экен. Мен сиздер менен коштошом. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Бар жана бай болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.